Ак мөңгүлүү асказ олор талалар, элибиздин жаны менен барабар. Сансыз кылым ала тосын мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Дейбиз дагы. Эмнеге биздин ата бабалар күрөшүп, сактап, мурас кылып келген жерди биз болочоктогу балдарыбыз үчүн мурас кылып, татыктуу өткөрүп бере албайбыз. Эмнеге биздин жерибиз ижарага берилет? 4 айга эмес, 5 айга эмес, 49 жылга. Же тилибиз бир болбогон, же динибиз бир болбогон кытайларга чейин берилет. Алар визасыз кире алат. Алар биздин жерибизде мыйзам бузуп, жаныбарларга кол сала алат. Эмнеге мен жаран катары нааразычылыгымды айтып чыксам, мени суракка чакырышат. Эмнеге өз тагдырың колуңда дейсиңер дагы? Тагдырыбызды чечүүгө мүмкүнчүлүк бербейсиңер. Эмнеге элдин ою менен эч ким эсептешпейт? Жаштар биздин болочогубуз дейсиңер. Жаштарга кайсы жер калды? Жаштарга, болочогубузга, келечегибизге биз учурда эмне кылып жатабыз? Эмнеге биз жерибизди ижарага берип жатабыз? 49 жыл. Бул эмне деген сан? Бул жарым кылым. Эртең мен ушул жашоодо болбошума, эртең сиз ушул жашоодо болбошуңузга же болушуңузга эч кандай кепилдик жок. Бирок бизге аманат деп берилген. Бизге мурас деп берилген. Биздин ата бабаларыбыз ушул жерлер үчүн кан төгүп күрөшүп келген жерди татыктуу түрдө келечек муунга өткөрүп бере албайбыз. Ким биздин аталардан аманат, мындан биздин урпак муун таралат. Коргой албай карматканча бөтөн көңа угулук деп кеткен артык талалар. Биздин мына тууган үчүн энебиз, баба мурас жеренеден келебиз. Ушул жерде душман тынтып, баскынчаңай ушул жерде жатсын өлүк денебиз. Кутман кешиңиз менен аты жөнүм Айгерим Жаныкул күнү бою болгон маанилүү кабарлардын топтомун сунуштайбыз. Министри кабинети коомдук талкууга чыгарган Кыргыз Республикасынын жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Долбоор мамлекеттик менчиктеги жер тилкелерин улуттук инвестициялык жана мамлекеттик маанидеги долбоорлорду ишке ашыруу үчүн чет өлкөлүк инвесторлорго убактылуу пайдаланууга берүү тартибин жөнгө салууну жана өркүндөтүүнү көздөйт. Президент Садыр Жапаров дагы социалдык тармактагы баракчасы аркылуу бүгүн бул өзгөртүүлөрдүн себебин жана маани. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер суранамын. Чечимелеп берди. Сөздү кабарчыбыз Айнус Касанбекова улантат. Расмий маалымат боюнча инвесторлорго берилген жер тилкелеринин жалпы аянты Кыргызстандын аймагынын 11% да ашпайт. Бул аймактарга завод, фабрикалар, логистикалык борборлор, туристтик комплекстер жана энергетикалык объектилер курулушу керек болчу. Бирок долбоордун олуттуу бөлүгү бүгүнкү күнгө чейин ишке ашпай келет. Жерлерди 49 жылга ижарага алып алышып, бүгүнкү күнгө чейин эч нерсе курбай, пайдалануу укугун колдон колго сатып же жерди башка багытка буруп колдонгондор көп болуп чыкканын акыркы 5 жылда аныктадык. Ошондуктан ушундай жерлерди жөнгө салуу үчүн бул мыйзамды кайра карап чыгуу сунушталып жатат.
Президент белгилегендей, айрым инвесторлор узак мөөнөткө ижарага алган жерлерин жылдар бою иштетпей, ал тургай пайдалануу укугун башка жактарга өткөрүп жиберген. Натыйжада мамлекетке убада кылынган инвестициялар, жаңы жумуш орундары жана салык түшпөй, пайдасы болбой келген. Мындан улам ушундай учурларды жоюп, жерди пайдалануу эрежелерин кайра карап чыгуу сунушталууда. Бул мыйзамда 49-50 жылга чейин мурун эле бар болчу. Азыркы күндө өзгөртүүлөр киргизип аткан. Бул биринчиден эмнеге алып келет? Мисалы, бизде ижарага алат 50 жыл, аларды колдонбойт, иштетпейт, жөн эле турат, жатат. Азыркы күндө мына ижарага алгандан кийин ошол жерде эмне салыныш керек? Биринчиден завод, фабрикалар жана объектилер салыныш керек да. Бул түздөн-түз жумуш менен камсыз кылыш керек. Түздөн-түз ошол жерде биздин жергиликтүү жашоочулар иштеш керек да. Бул биринчи кадам. Экинчи кадам, жер жөн эле жатпаш керек, салык алып келиш керек. Салыктан төлөгөндөн кийин ошол жерлер жакшы иштетиш керек да. Үчүнчүдөн, биз эң негизги максат кимиси болбосун, биздин жарандар болобу ижарага алса, же чет өлкөлүк инвесторлор болобу, айырмасы жок. Ошол жер кодексинин негизинде жумушту алып барат, мыйзам чегинде иштерди аткарат. Өлкө башчысы Кыргызстандын жерлери сатылбай турганын баса белгилейт. Бирок жаңы өндүрүштөрдү ачып, жумуш орундарын түзүү үчүн инвестиция тартуу зарыл. Биз жерлерибизди сатпайбыз, бирок инвестициясыз мамлекетти өнүктүрө албайбыз. Мына ушуну эстен чыгарбагыла. Биздин максат жерлерди Кыргызстанга пайда алып келгенде иштетүү. Завод курулса, элибиз иштейт. Логистикалык борбор курулса, ишкерлерибиз товарын экспорттойт. Туристтик объектилер курулса, аймак өнүгөт. Электр станциялары курулса, өлкөбүз электр энергиясы менен камсыз болот. Мыйзамды сактап, Кыргызстанга капитал, технология, өндүрүш жана жумуш орундарын алып келген инвесторлорго эшигибиз ачык болушу керек. Улуттук инвестиция агенттигинин маалыматына ылайык, ар бир инвестициялык долбоор белгиленген талаптарга жана мөөнөттөргө ылайык ишке ашырылышы керек. Инвестициялык долбоор ишке ашып аткан учурда биз катуу талап коебуз. Бул экологиялык көзөмөлдү мындай эске алуу боюнча, анткени бизде талаптар жогору ошол боюнча. Анан жалпысынан жаратылыштын өзгөчөлүктөрү бар бизде, ошону эске алуу менен. Анан эң негизгиси ошол жергиликтүү калк менен тыгыз түшүү, жергиликтүү калктын да маселелери болгон учурда аларга көмөк көрсөтүү. Анан ошол эле кезде өздөрү алган милдеттенмелер, бул эми ошол заманбап технологияларды колдонуу боюнча, анан ошол жумушчу орундар түзүү боюнча, салыкты так төлөө боюнча биз ошондой талаптарды, милдеттенмелерин алдыртабыз, анан ошонун талап кылабыз. Өлкө бийлиги инвесторлорго берилген жерлер натыйжалуу пайдаланып, жалпы элдин бакубат жашоосу үчүн иштеши керек деп эсептейт. 2020 жылга чейин тышкы карыз ички дүң продукциянын 120% түзүп келген болсо, бүгүнкү күндө жалпы карыз ички дүң өнүмдүн 39% түзөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кызуу талкууланып жаткан маселелер боюнча коомчулукка жасаган кайрылуусунда билдирди. Ал ар бир өлкөнүн тышкы карызы ички дүң продукциясына карата өлчөнөрүн эске салды. Көп эле мамлекеттер ИДПнын көлөмүнөн 100%-дан ашып кетишкен. Биз аларды үлгү кылбашыбыз керек деген президент бул санды эң көп болсо 50%-дан ашырбаш керек деген тапшырманы өкмөттүн алдына койгонун айтты. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу менен дүйнөгө жол ачылат. Мындай пикирин мамлекет башчысы Садыр Жапаров билдирди. Айтымында аталган темир жол курулуп бүтсө, биз туюк өлкөдөн транзиттик өлкөгө айланабыз, Кытай менен дүйнөнүн ортосун бириктиребиз. Экинчиден, транзит үчүн бүгүн Кумтөрдөн алган кирешедей эле түбөлүк киреше алабыз. Ушул жолду салууда биз чет өлкөлүк адистердин жардамына муктажбыз. Өзүбүз курабыз деп отура берсек, биздин адистерди даярдоо үчүн ондогон жылдар кетет. Убакытты күтпөстөн баштадык. Бул жолдун бүтпөй калышына кызыктар тараптар көп. Арасында ички терс күчтөр дагы бар. Бирок биз мамлекеттин келечеги үчүн кандай гана күчтөр болбосун жеңил чыгышыбыз керек деп белгиленет билдирүүдө. Оштун Тоолуу Чоңалай району барган сайын чет элдик саякатчыларды өзүнө тартып, жаңы туристтик локацияга айланууда. Жергиликтүү бийликтин маалыматында жайкысын 10 миңге чейин турист келүүдө. Учурда аймактагы эс алуу борборлору жаңыланып, шарттар жакшырууда. Аймактык кабарчыбыз Чоңалайдагы туризм тармагына токтолот. Мындан 5-6 жыл мурун Кыргызстанга 2-3 миллион турист келип жүргөн болсо, бүгүн алардын саны 13 миллионго жетти. Бул туурасында президент Садыр Жапаров соц тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу постунда жазды. Мамлекет башчысы туристтердин агымынын артышы, өлкө экономикасынын өскөнүн, Кыргызстандын аты дүйнөгө таанылып, саякатчыларды өзүнө тартып жатканын белгилеп, туризм тармагынын алдыга жылышы менен ИДПнын көлөмү да 4-5%га өсөрүн кошумчалады. Дүйнө өлкөлөрү өздөрүнүн мамлекетине туристтерди чакырып, жарнама кылыш үчүн миллиардтаган каражат колдонушат. Бизге болсо туристтер өздөрү агылып келип жатканына
сүйүнүшүбүз керек. Аларды жакшылап тосуп алышыбыз керек. Себеби ар бир турист ички дүң продукцияга салым кошот. Бул деген сөз ар бир турист ар бир кыргызстандыктын жакшы жашоосуна салым кошуп кетти деген сөз. Ошондуктан ар бир туристке кылдат, сый мамиле жасаңыздар. Кен байлыктарыбыз бир кезде түгөнөт. Туризм түбөлүк калат. Келечекте өлкөбүздү туризм багат. Ар бир кыргызстандык курулушта иштегиңер келбесе дагы туристтерди тосуп гид болуп иштегиле. Туризмди өнүктүрүүгө азыртадан салымыңарды кошкула. Учурда Оштун Чоңалай районунда туристтер тандаган аймакка айланды. Шарты катаалдыгына карабастан, жайкы сезондо чет өлкөдөн 10 миңдей турист келет. Аларды негизинен Чоңалайдын кооз жаратылышы жана жергиликтүү элдин тоо койнундагы турмушу өзүнө тартат. Бул Кыргызстанга биринчи марта келиш эмес. Кыргызстанга биринчи жолу келишибиз. Досторубуз чакырып саякаттап келдик. 3 күндөн бери конок болуп жүрөбүз. Сонун кооз жерлер экен. 13 саатта келдик шекелли. Хива шаарынан 13 саат жол жүрүп келдик. Бирок бул жердин табияты жолдун алыстыгын унуттурат экен. Мага абдан жакты. Тунук шаркыраган суусуна бир түшүп алдык. Эли меймандос экен. Кымыз ичип, казы эттен жеп, жыргап жүрөбүз. Жылына мага бир 120-130 турист келет. Этап менен келет. Ар бир жума сайын Оштон барып өзүбүз алып келип турабыз спинтерлер менен. Бул жака келгенден кийин тоого чыгып, Лелимпикке чыкканы чыгат 7130 метрге. Чыга албаган 5400дөн 6000 метрден кайтып кетишет. Баардыгы бирок өтө ыраазы болуп кетет да бул жерге келгендер. Чоңалай районунда 3 айыл аймак бар. Анын ар биринде жайкы эс алуу жайлары иштейт. Маселен, Кашка суу айыл аймагындагы мына бул Лелимпик туристтик эс алуу жайы альпинисттерди кабыл алат. Соцсеттерге, интернетке реклама кылбастан иштеп атабыз. Если биз аз дагы соц тармактарга чыгарып аткан болсок, дагы да туристтердин, жергиликтүү тургундардын агымы көбөйөт. Ал үчүн биз мына жерде тейлөө сапаттарын жогорку деңгээлге алып чыгып, жерлерди кеңейтип, шарт түзгөнгө аракет кылабыз буюрса. Саякатчыларга шарт түзүү жергиликтүү бийлик тарабынан дагы колго алынууда. Быйыл райондук өнүктүрүү фонду 2 эс алуу жайын борборун жаңылап, орундарды көбөйтүү үчүн 2 миллион сомдон 4 миллион сомго чейин каражат бөлүп берген. Бул эс алуу борборлору өз кезегинде жергиликтүү бюджетке киреше алып келүүдө. Негизинен бизде жерлерди арендага алышат. Арендага эми 5 жылдык, 7 жылдык мөөнөттө арендага алышат дагы, анан ошонун негизинде булар ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Мына туристтик эс алуу жайларычы, анан налогторуну айында төлөшүп, биздин районго жакшы жардам болуп атат. Негизинен туризмди өнүктүрүү бардык эле Кыргызстандын эли үчүн эң пайдалуу жана керектүү деп ойлойм. Бийик тоолуу аймакка саякатчыларды кызыктыруу үчүн жол инфраструктурасын жакшыртуу менен жаңы туристтик маршруттарды түзүү ишмерчемдери дагы колго алынган. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузреков, Алото 24, Ош. Жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку натыйжа көрсөткөн бүтүрүүчүлөр сыйланды. Аларга Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаты жана баалуу белектер тапшырылды. Алтын сертификаттын ээлери өлкөдөгү каалаган жогорку окуу жайында билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Быйыл мектепти аяктаган Акинай Керимбаева жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогору упай топтогон бүтүрүүчүлөрдүн катарында. Бир ай мурда аны тастыктаган алтын сертификатка ээ болсо, бүгүн мамлекет башчысынын атынан берилген белектерди алып келип, ата энесин кубандырып отурат. Кудайдан тиленип, ар бир намазыбызда да Кудайдан сурап, кызым өзү да 5 убак намазын окуп, Кудайдан дилеп, окуп, мына курстардан калбай барып атты. Кошумча курстарга эртең менен 6-да чыгып, кечки саат 7-8ге чейин кызым курстарга ташып жүрдүк да. Анан эми кызым дээринде деп коет го кээ бир баланы. Анан бул 1-класстан баштап эле негизи 4 алып көргөн кыз эмес. Мен азыр Кудайга шүгүр 5 балам бар. 5 баламдын 4-өсү тең ошондой окушат. Окуткан мугалимдерине алкыш айтабыз. Атайын даярдаган окуткан мугалимдери, курстары, ошолордун жардамы менен дагы жакшы ушул ийгиликке жетип отурат кызым. 233 балл дегенде алыш деле оңойго турган жок. Кызым аябай жакшы мээнет кылды. Үйдөн да бүт жумуштардан бошоттум. Эч нерсе жасатпастан только сабагыңды оку дедим. Сабакты окуду. Мектептен бир күн да калбады. Курстарын калтырбады. Аябай жакшы эмгек кылды. Химия биологияны да аябай жакшы окуду. Химия биология окуган курстан дагы эң алдыңкы орунду алды да. Алтын сертификаттын ээси эми өлкөдөгү кайсы гана жогорку окуу жай болбосун акысыз билим ала алат.
Акинай медицина тармагында келечегин түптөгүсү келет. Мен үчүн чындыгында алтын сертификат күтүүсүз нерсе болгон эмес. Анткени мен 1 жыл бою буга даярдангам. Мисалы үчүн мен ОРТдан чыккан эле күнү мындай 220-225тен ашык балл алганымды сезип тургам. Медакадемияга тапшырам деп чечкем. 10-класста аяктап жатканда врач болгум келген, мындай ойма келген. Бул белектер министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевдин катышуусунда ынтымак ордодо тапшырылды. Алтын сертификат алган 54 бүтүрүүчү менен бирге аймактардагы эң жогору натыйжа көрсөткөн 20 балага да Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаты ыйгарылды. Жалпы республикалык тесттин эң жогорку көрсөткүчү менен балдар мындан ары билим ала турган окуу жайын тандап коюшту. Ар бири ар тармакта мыкты адис болууну, өлкөгө салым кошууну максат кылып турушат. Негизи көп даярдангандыгымдан алтын сертификатты алышымды күткөм, бирок республика боюнча эң жогорку упай алам деп күткөн эмесмин. Бул нерсе аябай күтүүсүз болду мен үчүн. Борбор Азиядагы Америкалык университетке бизнес администрация факультетине тапшырып койдум. Буюрса ошол адистикти аркалайм деп ишенем. Ушул 11-класска жаңы көчкөндө мен өзүмө алтын сертификат алам деген максатты койгон болчумун. Ушул 11-класс бою даярдангам. Я не ходил на курсы, я готовился сам дома. И в течение года работал репетитором по математике и по ОРТ. Я думаю, вот это помогло мне больше всего. Получил 232 балла на ОРТ. Уже поступил на программу бизнес-управления. Министрлер кабинетинин төрагасы мамлекет башчысынын куттуктоосун окуду. Каалоо тилекте билимдүү жаштар мамлекеттин келечеги, интеллектуалдык сыймыгы экени белгиленген. Силердин араңарда жаңы Кыргызстандын жаратмандары, акыл-көйлөрү, алдыга сүрөөчүлөр отурат. Эми турмуш жолунда мекенге кызмат кылууда кыялдануудан тартынбагыла. Анткени силер дүйнөнү өзгөртө ала турган муунсуңар. Колуңардан келет, анткени тамырыңарда улуу элдин каны бар. Ата мекенимди дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн катарына кошом деген асыл максат коюп, кол жеткис бийиктерди багындырууга умтулгула. Бүгүн алтын сертификат ийгилигиңердин башаты болсо, мындан ары жетишкендиктер эгемен Кыргызстаныбызды дүйнө жүзүнө даңктай турган жеңиштерге айлансын. Мекен силерге ишенет, мен силерге ишенем. Баскан кадамыңар шыдыр, жолуңар ачык болсун. Ак жол силерге алтын сертификат ээлери. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Эң жогорку балл алгандар кадимки эле жалпы кыргыз массалык мектептердин ичинен, бул Баткендин областтык мектептен алды, областтык мектептен ошондой эле Кочкор районунан кадимки эле жөнөкөй мектептерден алды. Ошон үчүн бул биздин жасап жаткан реформа, президентибиздин демилгеси, бул айрым балдарга гана ийгиликтүү шарт түзбөстөн ар бир балага дүйнөлүк деңгээлдеги билим берүү системасына жакындатуу үчүн болгон аракеттерди көрүп жатат. Үчүн салыштырмалуу айтсак, былтыр 57 миң болсо, быйыл 69.467 адам тестке катышты. Кайсы бир жылдары математика боюнча көрсөткүчтөр эркек балдардыкы кичине жакшыраак болсо, азыркы жылдары бир 2-3 упайдын эле тегерегинде айырма болуп калат да. Окуу жана түшүнүү бөлүмдөрүндө кыздар көбүнчө жакшыраак көрсөткүчтөрдү көрсөтүшөт. Жогорку окуу жайында билим алуу үчүн 110 упай топтоо талап кылынат. Мындай натыйжага жалпы республикалык тестке катышкандардын 66%дан ашыгы ээ болду. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Такумбеков Борбор Азия энергетикасы жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлдөрү менен Кочкор Ата шаарында мунайды кайра иштетүүчү завод куруу боюнча инвестициялык долбоордун жүрүшүн талкуулады. Долбоордун алкагында экологиялык стандарттарына жооп берген бензин, дизель, битум жана мотор майын өндүрүп, колдонулган майды кайра иштетүүчү заманбап завод курулат. Анын кубаттуулугу жылына 450 миң тонна мунай продукциясын түзөт. 300гө жакын жаңы жумуш орун ачылат. Заводдун биринчи этабын быйылкы жылдын күзүндө бүтүрүү мерчимделип жатат. Жыйында технологиялык жабдууларды импорттоо, улуттук экологиялык стандарттарды иштеп чыгуу жана курулуштун сапаты менен мөөнөтүн камсыздоо маселелери каралып, тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилди. Эрлис Такумбеков министри кабинети инвесторлорду колдоону улантаарын, бирок бардык иштер мыйзамдарга жана эл аралык стандарттарга ылайык жүргүзүлүшү зарылдыгын белгиледи.
Кытай Кыргызстандын бийлиги менен сүйлөшүүлөрдө берген убадасынын негизинде күйүүчү майлоочу майдын биринчи партиясын Бишкекке жөнөттү. Бул тууралуу бүгүн энергетика министри Алтынбек Рыспеков билдирип, Кытай менен сүйлөшүүлөрдө жакшы чечимдер болгонун, министри кабинетинин төрагасынын орун басары атайын делегация менен коңшу өлкөгө барып, күйүүчү майдын көлөмү, жеткирүү мөөнөтү жана башка маселелер боюнча макулдашууларга жетишкенин белгиледи. Ошондой эле Кытай тарап жөнөткөн күйүүчү майдын биринчи партиясын жеткирүү боюнча логистикалык иштер уюштурулуп жатканын айтты. В принципе, первая партия уже пошла. Мы сейчас делаем логистику. Иш жүзүндө күйүүчү майдын биринчи партиясы жиберилген. Учурда жеткирүү боюнча логистикалык иштер уюштурулуп жатат. Жүк автотранспорт менен гана ташылгандыктан аны жеткирүү убакытты талап кылат. Министрлер кабинетинин төрагасы тиешелүү органдарга, анын ичинде транспорт, энергетика министрликтерине, бажы, салык жана башка кызматтарына товарды Кыргызстанга эч кандай тоскоолдуксуз киргизүүнү тапшырган. Бул багытта иштер алып барылууда. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда кызматташтык акыркы жылдары жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Соода жүгүртүү $1 миллиард ашып, эки өлкө ортосундагы өз ара ишеним кыйла бекемделди. Мындай жагдай ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга дагы кеңири мүмкүнчүлүк түзүүдө. Toshkentga oshimiz Bishkekda tayyor. Kelib yeb qolinglar. Пало жөн гана улуттук тамак эмес, ал Борбор Азия элдери, анын ичинде кыргыздар менен өзбектер үчүн да эзелтен эле меймандостуктун, урмат сыйдын жана достуктун символу болуп келген. Пало үй бүлөлүк салтанаттарда, мамлекеттик кабыл алууларда жана эл аралык жолугушууларда дайыма дасторкондун көркү болуп келет. Палонун ар бир азыгы өз ордунда болгондой эле, дипломатияда дагы ар бир чечимдин да өз мааниси бар. Анткени аны даярдоо чыдамкайлыкты, өз ара түшүнүшүүнү жана так тең салмактуулукту талап кылат. Акыркы жылдары Бишкек менен Ташкенттин алакасы жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлдү. Президенттер Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёевдин үзгүлтүксүз жолугушуулары ондогон жылдар бою талкууланып келген бир катар маселелерди чечүүгө өбөлгө түздү. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Өзбекстан өнөр жай, энергетика, транспорт, айыл чарба жана чек ара соодасы багыттарында биргелешкен долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырып жатат. Эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү өсүп, аймактар аралык ишкердик байланыштар кеңейүүдө, жаңы өндүрүш ишканалары ачылып, заманбап логистикалык каттамдар түзүлүүдө. Экономикалык кызматташтык стратегиялык өнөктөштүктүн негизги тиректеринин бирине айланды. Биргелешкен инвестициялык долбоорлор жаңы жумуш орундарын түзүп, өнөр жай кооперациясын бекемдеп, эки өлкөнүн ишкерлерине жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Өзгөчө көңүл Борбор Азияны дүйнөлүк ири рыноктор менен байланыштырчу транспорттук коридорлорду өнүктүрүүгө бурулууда. Кызматташтыктын жаңы багыттары мамлекет башчылары тарабынан гана эмес, эксперттик коомчулуктун өкүлдөрү тарабынан да талкууланууда. Кыргызстан менен Өзбекстандын эксперттик кеңешинин кезектеги жыйынында эки өлкөнүн адистери саясий диалогду тереңдетүү, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү, биргелешкен инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу жана гуманитардык кызматташтыкты чыңдоо маселелерин карашты. Эксперттердин айтымында өнөктөштүктүн туруктуу өнүгүшү, үзгүлтүксүз пикир алмашууну жана узак мөөнөт чечимдерди биргелешип иштеп чыгууну талап кылат. Двухсторонние взаимоотношения с Республикой Узбекистан и нашей страны. Биздин өлкөбүз менен Өзбекстандын эки тараптуу мамилелери өзүңүздөр жакшы билгендей, акыркы 10 жыл ичинде өтө динамикалуу өнүгүп, туруктуу өсүү багытына түштү. Башкача айтканда, мындан 10 жыл мурда эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү $10 миллион менен гана чектелсе, бүгүнкү күндө анын көлөмү $1 миллиард ашты. Сегодня узбекско-кыргызские отношения, они вышли на беспрецедентно высокий уровень. Бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси тарыхтагы эң жогорку деңгээлге чыкты. Эки мамлекеттин ортосундагы өз ара ишеним бекемделип, мурда кызматташтыктын өнүгүшүнө тоскоол болгон баардык маселелер жана пикир келишпестиктер толугу менен чечилди. Бул болсо бизге өткөнгө кайрылбай, келечекке ишенимдүү көз чаптырып, биргелешкен өнүгүү жана өз ара кызматташтык мейкиндигин курууга кеңири мүмкүнчүлүк берүүдө. Аймактык маанидеги эң ири долбоорлордун бири катары Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу саналат. Бул магистраль чыгыш менен батышты байланыштырган жаңы транспорттук коридор болуп, жүк жеткирүү мөөнөтүн кыйла кыскартып, бүтүндөй аймактын транзиттик мүмкүнчүлүгүн арттырат. Долбоор акыркы ондогон жылдардагы Борбор Азиядагы эң масштабтуу инфраструктуралык демилгелердин бири катары бааланууда. Анын ишке ашуусу соодага, логистикага жана өнөр жай кооперациясына жаңы
жардам берери күтүлүүдө. Эффект, значит, от реализации, будем так говорить, это будет негромко сказано, мегапроекта. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу сыяктуу ири долбоордун мааниси жогору. Бүгүнкү күндө курулуш иштери 2-жыл катары менен бекитилген графикке ылайык эч кандай кечигүүсүз жүргүзүлүп жатканын белгилөө зарыл. Бул долбоорго катышкан бардык тараптар үчүн кубанычтуу көрүнүш. Жалпысынан алганда, долбоордун натыйжасын Кыргызстан менен Өзбекстан үчүн гана эмес, бүтүндөй аймак үчүн кароо керек. Ал тургай Борбор Азия менен Кытайдын чегинде гана эмес, Евразия мейкиндигиндеги эң маанилүү стратегиялык долбоорлордун бири катары бааланууга тийиш. Бүгүн Бишкек менен Ташкентти жалпы тарых, бай маданият жана кылымдарды карыткан коңшулук гана эмес, биргелешкен долбоорлор, өз ара инвестициялар, транспорттук коридорлор жана Борбор Азияны туруктуулуктун, өз ара ишенимдин жана туруктуу өнүгүүнүн аймагына айлантуу максаты бириктирип турат. Ал эми жакшы бышкан палоо сыяктуу эле кыргыз-өзбек өнөктөштүгү да акырындык менен бекемделип, салт санаага болгон урмат, ар бир майда барат маселеге да кылдат мамиле жана узак мөөнөттүү жалпы жыйынтыкка болгон ишеним менен өнүгүп келе жатат. Айсулуу Асанбекова, Бакыт Кулчуманов, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24. Азыр эле келип түшкөн маалыматтардан Министрлик кабинети 2026 жылга иш аракеттер планынын биринчи жарым жылдыгынын аткарылышынын жыйынтыктарын карады. Иш аракеттер планынын аткарылышы 80 иш-чаранын негизинде бааланып, мамлекеттик органдарга берилген тапшырмалардын ийгиликтери жана кемчиликтери айтылды. Министрлик кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев бул план мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги стратегиялык документ экенин, ар бир тапшырма, ар бир иш-чара жана ар бир көрсөткүч 2030 жылга белгиленген жалпы мамлекеттик максаттарга жетүүнү жакындатаарын белгиледи. Жылдын аягында 670 иш-чара боюнча баалоо жүргүзүлүп, мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги каралары белгиленди. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын Ордо калаадагы Мурас турак-жай комплексинде курулуш иштери соңуна чыгып калды. Август айынын аягында жаңы салынган 8 көп кабаттуу үй пайдаланууга берилип, 1000ден ашуун үй бүлө ипотекалык батирлерге ээ болот. Кененирээк кийинки сюжетте. Борбор калаадагы Кубанычбек Маликов көчөсүндө жайгашкан мамлекеттик ипотекалык компаниянын Мурас турак-жай комплексинде курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан маалы. Учурда 20 объект салынып жатса, анын 8-и август айынын аягына чейин бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет деп пландалууда. Тактап айтканда, келерки айдын аягында жаңы салынып жаткан 24 кабаттуу үйлөрдөн 1100ден ашуун үй бүлө башпаана алуу болгону турат. Учурда курулуш иштери дээрлик 90%дай аяктап калды. Азыркы убагыбызда мына көрүп атасыңар, монолит иши бүттү. Мына 2 блогубузда 2ден этажа калды. Бетон иши. Калган бетон иштин бардыгы бүттү. Мынандай сырт жагында кладка жүрүп атат, ичинде швагы жүрүп атат, отделкасы жүрүп атат, шпаклевкасы, кафели коюлуп атат. Полдорго, лестницаларга. Ошондой эле сыртында биздин өзүбүздүн кант заводдон чыккан цементте фибролист деп коет. Ошол листтен анандай ТШП деп коебуз, ошо мына облицовка жасалып атат сырты ушул маалда. Азыр ошо жана тапшырыла турган 8 блок мына 90% бүтүп калды. 4 этап менен курулуп жаткан ипотекалык турак-жайларда жашоочулардын ыңгайлуулугу үчүн заманбап унаа токтотуучу жайларда салынып жатат. Ошондой эле курулуш жетекчисинин айтымында калган 12 объект 2027 жылы бүткөрүлгөн соң ипотекалык турак-жайларды куруу иштери аймактарда, анын ичинде тоолуу райондордо да улантылат. Парковка мына парковканы биз баштап котлованын казып келе жатабыз. Бул экинчи парковка. Бул ушул 27 жылда тапшырылат. Мына ушулардын бардыгы, мынанын бардыгы эсептеп келгенде өзүнүн курулуштун нормасы бар. Норма выработка деп коет. Ошол нормадан анан календарный графигибиз бар. Ошо түзүлгөн календарный график боюнча ошо 27 жылга өтөт экен да. Мына болсо, значит, парковка подземный, жердин астында 2 этаж, 2 кабат парковка. Мына үйдүн аркасында дагы 2 кабат подземный парковка бар. Ордо калаадагы Мурас турак-жай комплексинде жалпысынан 39 объект жайгашкан. Курулуш иштери толук аяктагандан кийин комплекс жалпысынан 5000ге жакын үй бүлөнү турак-жай менен камсыз кылат. Гүлкайыр Масиитова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24 каналы. Ысык көлдүн Тоң районунда багылган ак топоздор эми расмий түрдө Кыргыздын жаңы асыл тукум породасы катары таанылды. Бийик тоонун катаал шартына көнгөн, эттүү, чыдамкай ак топоздорду 88 жаштагы Таштан